Бейшембиде Канн кинофестивалине катышып жаткан актерлор, калыстар тобунун мүчөлөрү, белгилүү моделдер кино «Спидке каршы» деген соопчулук аукционуна чогулушту. Аукциондо Пабло Пикассонун сүрөтү 600 000 еврого сатылды. Опера ырчысы Андреа Бочелли аны менен тамактанып ырларын угууга 12 кишилик чакыруу үчүн 2 миллион евро чогултту. Леонардо Ди Каприо британиялык сүрөтчү Бэнксинин чыгармасын миллион еврого сата алды. Эң баалуу лот Джефф Кунстун скульптурасы 12 миллион еврого бааланды. Кайрымдуулук гала кечи Каннда ушуну менен 22-чи ирет өткөрүлүүдө. Бул жолу «Спидке каршы күрөшүү» компаниясына 30 миллиондой евро которулду. Австралия баш калаасынын четиндеги айылда 2 метрлик кенгуру пайда болду. Ал жергиликтүү жашоочулар иттерин сейилдеткен паркты, гольф талаасын өзгөчө жакшы көрөт. Бирок салмагы 100 килограммдан ашкан жаныбар элдин көбүн кадимкидей чочутат. Адатта кенгурунун бою 1,5 метрден ашпайт. Андыктан жаңы коңшудан корккондор көп. Япониянын эң ири мобилдик оператору Докомо ушул айдын этегинде жаңы смартфонду сата баштайт. Бул ээсин көз карашынан таанууга кудуреттүү алгачкы чөнтөк телефондор. Буга чейин телефонго пароль киргизиш керек болсо, эми аны көздүн карегинде маалыматты окуучу функциянын жардамы менен ачса болот. Болгондо да ага бир көз ирмем жетиштүү. Бирок жаңы смартфондун кемчиликтери да жок эмес. Жабдык жарык жерде жакшыраак иштейт жана жаңы функцияны линза тагынган кишилер колдоно албайт. Өткөн шаршембиде Рио-де-Жанейродо болочок олимпиаданын негизги символун сунуш кылышты. Узундугу 25, бийиктиги 12 метр 4 тонналык конструкцияны буга чейинки оюндар өткөрүлгөн Лондон шаарынан алып келишти. Олимпиада шакектерин Рионун эң кедей Мадурейра районуна жайгаштырышты. 3 жыл мурун ушул жерде сейил бак курулган. Жергиликтүү бийлик спорт мелдештерине тартылган инвестициялар Бразилиянын экинчи мегаполисин өнүктүрүүгө жардам берет деп ишенишет. 31-чи жайкы олимпиада тарыхта алгачкы жолу Түштүк Америкада өтмөкчү. Оюндардын ачылуу аземи эмки жылдын 5 августуна пландалган.